Биринчи жана экинчи класска бара турган балдарды мектепке электрондук каттоо башталды. Быйыл 12 жылдык окуу программасы ишке киргендиктен балдарды мектепке даярдоо Наристе программасын окуп бүтүргөндөр дароо экинчи класска кабыл алынат. Ал эми бул программаны окуган балдар биринчи класска барат. Ошондо быйыл мектепке ата-энелер 2018 жылкы жана 2019 жылкы балдарын каттайт. Мисалы менин балам 2019 жылдын ноябрь айында төрөлгөн, бала бакчага барат, бирок Наристе программасын өздөштүргөн эмес, ошондуктан биринчи класска барат. 25 мартта мектепке электрондук каттоо башталды. Биринчи этапта балдар ата-энесинин катталган дареги боюнча мектептерге кабыл алынат. Ал эми экинчи этапта болсо ата-эненин катталган аймагынан тышкары жайгашкан мектептерге балдарды кабыл алуу жүрөт. Бирок бул учурда баланы бош орундары бар мектептерге гана каттаса болот. Жок достор, биздин видео ушу менен бүткөн жок. Алдыда сиздерге үйдөн чыкпай эле Заматта кантип балаңызды мектепке каттасаңыз болот, мына ошону дагы көрсөтүп беребиз. Ал үчүн Play Market'тен же App Store'дон Megapay мобилдик тиркемесин жүктөңүз. Мына сиз азыр жүктөп баштаңыз. Жүктөгөндөн кийин чогуу сиздер менен менин дагы балам каттайбыз, сиздин да балаңызды мектепке каттайбыз. Мен өзүм Megapay тиркемесин көптөн бери колдонуп жүрөм, ошондуктан буга чейин катталгандыктан мен азыр өзүмдүн тиркемемди сиздерге ачып көрсөтөм. Дароо киргенде эле бул жерде сервистер деген бөлүм бар. Мына ошого киресиздер. Сервистер деген бөлүмгө киргенде бул жакта билим берүү деген эң аягында ушундай бөлүм бар. Билим берүүнү басканда эле биринчи эле мектепке электрондук каттоо деген ушундай ачылат сиздерге. Аны баскандан кийин мына бул жакта ачканда эле балаңызды эки этап менен мектепке каттасаңыз болот деп жазылып турат. Анын убактысы деле көрсөтүлгөн. Бирок баланы каттаганга чейин алгач бул Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин сайтына кирип, бул жерден каттоодон өтүш керек болот. Ата-эне өзүнүн катташы керек да, ошондуктан азыр чогуу катталабыз. Ал үчүн ата-эненин ким ошол катталат, ошонун паспорту керек болот. Бул жакка киргенде эле дароо катталуу деген бөлүм ачылат. Бирок эгерде буга чейин сиз ата-эне катары бул жерге катталган болсоңуз, анда сизге катталуунун кажети жок. Мен биринчи жолу катталып жаткандыктан азыр паспорту менен катталам. Мына бул жакка киргенде эле ата-эне паспорттук маалыматтарын, өзү жөнүндө маалыматтарды толтурушу керек болот. Мен азыр четинен толтурам. Биринчи бул жеке номерин жазыш керек паспорттагы. Мен азыр өзүм жеке паспорт номерин жаздым, андан кийин бул жака фамилиям менен атын жазышым керек болот экен. Паспортумдун сериясын жазам. Анан телефон номерин жазышым керек. Ошондой эле электрондук почтаны дагы жазыш керек. Электрондук почта өзүңүздүкү болуш керек, анткени бул электрондук почтага сизге дайыма коддор келет дагы, ошол код аркылуу анан кийин ушул өзүңүздүн кабинетиңизге кирип турасыз. Почтаңызды жазгандан кийин почтага код келет экен. Ал үчүн могу код алуу дегенди басабыз. Менин почтама код келди. Азыр ушул кодду мына могул жерге жазам. Ушул жерден сыр сөздү өзүбүз жазышыбыз керек болот. Бул сыр сөз кийин өзүбүздүн жеке кабинетибизге кирип туруш үчүн керек болот. Азыр мен өзүм сыр сөз ойлоп таап, аны болсо бир жерге жазып коем, кийин унутуп калбаш үчүн. Кнопка бар экен, ошону басабыз. Бул жерге киргенден кийин эле сиздин канча балаңыз бар болсо, мына ошонун баардыгы системадан көрсөтүлөт. Менин бир балам бар. Баламдын аты жөнү бул жакка чыгып калды. Анан мектепти тандаңыз деген дагы бөлүк бар экен. Мына ушул жерге өтөбүз азыр. Бул инструкцияны мен сиздерге көрсөттүм. Эгерде сиз ошо балаңызды жашаган дарегиңиз боюнча, катталган дарегиңиз боюнча мектепке берем десеңиз, анда ушинтип каттасаңыз болот. Анын баардыгын биз Заматта эле Megapay'дын жардамы менен ишке ашырдык.
Жок, баламды катталган дареги боюнча эмес, башка аймактагы мектептерге берем десеңиз, анда экинчи этаптын башталганын күтөсүз. Экинчи этапта каттоо 2-июндан 15-августка чейин жүрөт, бирок бул учурда балаңызды бош орундар калган гана мектептерге бере аласыз. Баса балаңызды мектепке жөнөтүп кайда жүрөт деп кыжалат болбош үчүн Мега мамлекеттик уюлдук байланыш операторунун үй бүлөлүк тарифин кошуп алыңыз. Анын алкагында ата-энелер Мега 24 колдонмосу аркылуу балдарынын жүргөн жерин геолокация аркылуу көрүп тура алат. Бул тариф бир учурда 6 сим-картага чейин кошууга жана акчаны үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Меганын үй бүлөлүк тарифин кошуу үчүн сатуу жана тейлөө кеңселерине кайрылыңыз.